Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, катталуучулары жана коноктору. Бүгүн биз сиздер менен баягы өзүбүздө адат болуп калгандай эле белгилүү инсандарды мейманга чакыруудабыз. Бүгүн бизде мейманда Асаналиев Нургалы Сагынбекович, жеке ишкер, меценат, бизнесмен. Саламатсызбы? Куш келипсиз бүгүнкү студиябызга. Сизди бүгүн чакырган себебибиз мына өткөндө жакын арада эле бир жакшы ийгиликтүү, бир көз кубантарлык, мындай жалпы эл кубанарлык бир жаңылык менен бөлүштүңүз. Ушул жетим балдарга ушу үй куруу максаты, анан манасчыларга дагы ушундай бир квартираларды белек катары берүү кылдыңыз да. Бул ой, идея, ушундай бир нерсе сизге кайсыл жактан келди? Эмне максат менен ушул нерселер? Биринчиден бул белек эмес, бул сыйлык. Каганат деген сыйлыкты биз негиздегенбиз. Ошо 8 номинация миллион сомдон деп. Бул жылдык сыйлык. Элдиги жылда буюрса сыйлык болот. Бул андан дагы бул Кыргызстанда эмес, бул элегалык сыйлык да. Чет өлкөлүк жагандагы дагы, жагандыгы жоктогу дагы берилчү сыйлык. Биз жобосун уже бекитип, азыр ошону анан эми биринчи ушу биз өзүдөгү биринчилер ошо Манас деп ырымдап манасчыларга бердик. Анан алардын ушу турак жай маселеси чечилди экенин билип, ошону 8 миллион сом эмес, 20 миллион сомго көтөрүп, анан ушу 8 батыр бердик. Эки бөлмөлүүдө. Ошол жанагы 8 манасчы алган үй, ошо манасчыларды тандоо кандай болду? Комиссия болдубу же өздөрүңүздөрдө кандай бир сунуштар менен болдубу? Болбосо бизде азыр манасчылар 8ден көп да. Эми биз тандаганда элдин оозунда жүргөндөрдү, анан экинчиси бул Бишкекте жашагандарды бердик да. Бишкекте кымбатчылык, турак жай маселеси өзгөчө турат да. Ошон үчүн биз Бишкектикти бердик да. Эмдиги жылдыктарды манасчылар кошулат, аларга өзүнчө айылда болсо айылдагыларга өзүнчө беребиз деп. Буга чейин ушул жанагы жасаган иштериңизде мындай көбүнчөсү ушул кайрымдуулук көбүрөөк басым экен, ушул көбүрөөк кайрымдуулук иштеринде иш аракетиңиз көп экен. Анан ошо менен бирге эле ушул филармонияда мындай концерттик программа кылып, ошол жетим балдарга дагы жанагыдай детдомдогу балдарга дагы ушундай бир кубанычтуу нерселерди тартууладыңыздар. Ошо менен бирге дагы эмне болду аларга? Эми бул кайрымдуулукту биз мындай мактанчу нерсе эмес. Кайрымдуулук болгон жерде бул жамандык бар деген сөз да. Кемчилик бар деген сөз. Ошон үчүн биз муну мактанайын деген эч бир ниетибиз жок болчу. Эми билинип калды. Ошо элге чыгып кетти да, ошон үчүн баягы кызык да болуп калдыбы? Элге чыгып калды, ошон үчүн биз баягы азыр кээбирлер ушундай суроо берди, биз актанганга макултабыз да. Эми баягы мындай да, бизде жашоодо жамандык кылсаң, билесиң да сен ким душман экенин. Жакшылык кылсаң, ким душман экенин белгисиз болуп калды да. Ким айчанын чыгып калат, эмнени айтат, белгисиз болот да. Ошон үчүн ачык айкын түшүндүрүп коелу эле мындай ушундай. Ошол балдарга жанагы турак жай азыр курулуп атат да эле. Ошондо ошол канча батирлүү, ошонун баардыгы ошол жанагы багары көрөрү жок балдардык болобу? Бизде бул интернат деген түшүнүк Советтик Союзунан бери кеткан интернатта баягы. Интернатта окуган киши бул өзүнчө климо да, интернатский деп böyle айтышат да. Биз ошону жоёлу деген ниетте ошо интернаттын жерине батыр салып, ошо жетимдерди бөлүп, үй-бүлө кылып, интернат дебей мектеп кылып, өзүнүн үйүндө жашап, бир турган болуп, мектепке окуган эле барышат деген ойду азыр чечип атабыз. Мында мыйзам жагы да бар экен, ошо мыйзам жагына азыр өкмөт менен билим берүү министрлиги менен сүйлөшүп атабыз да, кандай болот. Бул ушул Демилге жеке өзүңүздөрдүкү да, Эми биз
каржылап аткандан кийин бизде болду. Анан буга чейин Рыспай Исаков өзүнүн батирин бирөөгө белекке берди. Анын үйү бар экен да, демек, Анан дагы бир чоң маселе, эми сиз да күтүп атасыз. Дөөлөт Сыдыков дагы өз пикирин жазды. Кандайдыр бир чакыруу катары же бери менин бир ушуга келет деген сыяктуу, ушу менин атымды да кошуп койгон экен деген бир пикирин жазды да. Ушуга кандай комментарий айта аласыз? Дөөлөт менен буга чейин байланышыңыз барбы? Бул жерде билмексем салып атышат да багылычы. Биз бул Батыр Бегели деген бул 12-жылы болгон чечилген нерсе да. Ал жерде бул убакта Атамбаевдин доору болчу. Ортомчулар бирөө Манаска болсо, экөөнү өзүбүзгө деп ушундай ортомчулар көбөйүп кеткен да. Ошон үчүн чечилбей калган. Батырдын анда сыйлык жок эле, белек болчу да. Эми бирде мен жакшы жасайын десең өзүң жаса дегенде, азыр биз өзүбүз ар бир манасчы менен сүйлөшүп чечип ошол сыйлыкты бердик да. Бул биринчиден ошо сыйлыктын Каганат сыйлыгынын шоусу кесилди, ушу манасчылар менен деп ойлойбуз. Экинчиси, Рыспайдын белекке бергени же бирөөгө бергени бул менимче сыйлыктын багын кетирип койду да. Себеби буга чейин ага чейин эле мага айткан. Квартиралуулар бар депчи. Мен айткам, бул деген мен манасчылардын турак жайлы маселесин чечпей эле мен сыйлык берип атам. Алып, сиңирип алгандан кийин анан кимге берет өзү билет деп айттым да. Азыр эчтеке болуп элек деле бири-бирине чабыштырган, бул менимче бул шашкандык да. Анан Дөөлөт да чыкты, анан тиге берип кой деп. Дөөлөттү мен бир дегенде 10 жыл мурундан бери билем да. Мен аны жаман жагынан билбейм, бир гана жакшы жактан билем. Бул жерде түшүнүксүз нерсе мындай болот да, эми манасчы болсо, ишкер болсо, башкарма болсо, ошондо бул маселе жылат да. Эми мен манасчы болоюн деген ниетим жок. Мен Манасты тааныйм, улук катары өзүнүн атабыз деп түшүнөм. Но мен аны популяризация кылып, же болбосо аны жүргүзөйүн деген эч бир ниетим жок. Эми колуман деген билбейм да мен анчы. Эми Дөөлөт ошону жасаш керек да. Манасты айтып, жылдып алдын иши да, менин оюмча. Азыр экөөбүз ордубуз алмашкандай болуп калды. Ал чарба менен ишке болду, пиар менен, саясат менен алек болду. Ошо бир жерде бир кандайдыр бир жеке таарынышыңар бар сыяктуудай бир пикир калтырган экен да. Жок, бул Дөөлөт деле эмес да күнөөчү. Бул негизи эле чыгармачылык кишилер таарынчак болот да. Баары эле. Жазуучусу дагы, сүрөтчүсү дагы, акыны дагы баары эле таарынчак болот. Эми бул жерде алар табиятынан назик, баарын түз кабыл алган эл да. Эми бул жерде Дөөлөт кабылып калган себеби Дөөлөт ошо башкарма болуп, Манас айылында башкарма болуп, бул чечем бирде мен чечем деди да. Эми чечкенде чечсе болот. Бирок баш ийиш керек да, бирде мен чечиш үчүн. Мисалы үчүн мен жумушка алганда зарплатасын төлөп, анан анын оюн сурайм да. Мисалы үчүн менин кол алдында иштеген киши менен мен макулдашам. Менин сунушум ушундай, ойлончу деп. Ошондой эле болду да бул жердечи. Мисалы үчүн кеңешели деген эле ниет менен сүйлөшөлү деп 15 мүнөт сүйлөштүк го Дөөлөт менен. Ачык айкын, эч жерге жашынбай эле. Дөөлөт өзү билет, кафеде, Нават деген кафеде. Анан келинчеги менен келди, үчөөбүз отуруп сүйлөшөлү деген. Дөөлөт бир эле сөз керек болчу да Дөөлөткөчү. Мен андан улуумун да. Эми аба чогуу иштейли, кеңешели, менин оюм мындай, мен Манасты жакшыраак билем сизге караганда, момундай нерселер шарттар болсо жакшы болмок деп айтып койсо эле иш жылмак. Анан сен бузам деп атасың, анан тинтип атасың деп баягы несем эмес эметип атат да, подмена болуп да. Анын өткөн тандаган долбоору деле Манас айылын бузуш керек. Бузбай эгерде ошону оңдойм десе, анда мен күнөөлүү болмокмун да. Алдын эле долбоор бузат да. Биз деле, мен деле мисалы үчүн бузуп ийин деген эч бир ниетим жок. Мен ал ашыкча чыгым да бузган. Биз айттык, чогуу иш кылалы. Эми бизге ушундай сунуш түштү. Тапшырма эмес, мындай жөн эле сунуш. Ошону карап көргүлө, ак үйдү салып бергенге
кудуретиңе жетеби жетсе жагынан бергиле деп сунуштушты. Мен мисалы үчүн президентке кагызым жок. Мен президентке бир гана баш ийем, мисалы үчүн мен өзүм офицер. Жаран катары. Жаран катары, офицер катары да. Кагызым жок, аласа берсем жок. Мен мисалы үчүн президентти баягы аз көп тагынып атпайбы президентке. Мен тагынычым да жок. Мага сунуш берди, мен Кыргызстан жаган катары, кичүү катары макул деп кол кабыш кыла алды деп. Ал жерде Асмандын айткандай эме жок да, киреше жок. Себеби бул ак үй деген сөз, бул деген биринчиден сыр нерсе. Ал жерде проблема көп да. Мен эле барып сала коючу, жыл тоокан эмес да. Ал жерде көп нерселер жатат да, ички. Салгандан көк салбай койгон жакшы да, башыбага азыраак болот. Салган киши өмүр бою четилкеге чыга албайт биринчиден. Уже сырдын ташкыч болот да. Мага андай эме керек жок да, кыскасы. Мен бирдеме акча тапкым келсе, көп акча тапкым келсе Россияга деле барып салам. Мен мисалы үчүн Россияга барганда гастарбайтер болуп барбайм, мен аяка инвестор болуп барам. Африкада деле ишибиз бар, Дубайда бар. Кудайга шүгүр да. Бул жерде баягы азыр кыргыз эли жакшы түшүнбөйт атат. Азыр дүйнөдө согуш болуп атат. Ушуну эч ким көзгө илбей эле да. Ошон үчүн ынтымакка келели деп, мисалы үчүн мен дөөлөткө ийилип барган себеби ошол да, ынтымак керек бизге. Анан Манас айылынын башкармасы экен, башкармага экөөбүз иштеп калсак, салып калсак, мен ак үйдү салдысам, көз кошуна болобуз дедим. Мен баягы менеджер катары мен көзүм билем да, мисалы иштин биз тез бүтүрмөкпүз. Мен айттым дөөлөт. Сен чоюлуп бүткүчө ак үй бүтүп калат. Андан кийин сен деген Манас айылдын тагдыры уже күнөм болуп калат. Ошон үчүн бир долбоор кылалы, чогуу иштейли, чогуу бүтүрөлү дедим. Болгон эле ошол да. Экинчиси айттым, сен каржылоо булагың барбы дедим да. Ал айтты, мен издейм деди. Мен айттым, дөөлөт, сен издегиче далай убакыт өтөт. Бизде даяр механизм бар. Ошону эле колдонуп, экөөнү бир бүтүрөлү дедим да. Жок, мен өзүнчө бүтүрмөкмүн, мен өзүм эле мисем кийлигишпе дейт да. Дөөлөт, мен кийлигишпей элем, но шарт ушундай болуп калды дедим да. Эгерде мисалы үчүн шарт ушундай болгондо кандай болуп калды шарт? Ак үй менен Манас айыл кошуна болуп калды да. Экөөнү бир салыш керек, өзүнчө бөлө албайсыз. Себеби ак үй деген бул биринчи үй да, Кыргызстанда биринчи үй. Анын жанындагы мындай бир жаңы стройка бар, жакшы бүтүш керек. Конок келет, ар кандай болот да жерде. Бул деген президенттин же менин үйүм эмес да. Бул жерде түшүнүп атасың ак үй. Мен ошону жеткизейин дедим да. Дөөлөт чогуу бүтүрүш керек дедим да. Анан экинчиси, сен Манас айылга деп каржы издегениң туура эмес дедим да. Себеби азыр ким берсе дагы ал кыргызга минип алат. Мен кыргыздарды Манас айылын салып бергем деп дүйнөдө дүңгүрөйт да. Демек, Манас айылды салып берген киши кыргызга биз шагы сунат да. Мен ошону айттым. Дөөлөт, ушул жерде бир жука нерсе бар. Биз сага башка кылып, но Манас айылга кайдан каржы түшкөнүн эч ким билбеш керек. Эч ким кийин доомат кылбаш керек. Сиз билесиз да, бизге мына түрктөр мечит салып берип, азыркан айтып жүрөт да, биз кыргыздарга мечит салып бергенбиз деп. Тууганчылыгы кайсы мисалы түрктөрдүн доомат кылгандай. Бизге салып берген жок, ал Кудайдын жагайын деп салып берди да. Аны айтышты, эмне качети бар? Ошондон кийин Манас айылын салдырткандан кийин элестетиңиз эмне деген сөздөр чыгат. Анан бул жерде баягы сиз ушу меценат катары жанагыдай ушу мамлекетке ушинтип салымды кошоюн деп ушундай бир өнөрлүү адамдарды ушундай бир сый менен көрсөтүп атасыз да, ушундай сыйлык катары тартуулап. Анан
Бизде манасчылыктан да башка кыргыздын өзүнө тиешелүү мындай бир көнөрбөс, укум тукумга калган бир касиет жылоологондо бир адамдар бар да, булар төкмөлөр. Аларда барбы планда? Бизде 8 номинация бар да. Билим берүүдөгүлөр жетишкендиктер үчүн, илимдеги жетишкендиктер үчүн, или жаңы ачуулар болсо, экинчи аскер бөлүгүнө биздин Кыргызстандын салымын кошкон мындай нерселерге, медиктерге, анан чыгармачылык иштерге. Анын ичинде төкмө да кирет, артист да кирет, кино таткан да кирет, чыгармачылык баардык жагдайда ошо кирет да. Ушул сыйлыкка көрсөтүлгөн адамдарды кандай критерийлер менен, кайсы комиссиялар сиздерге сунуштайт? Эми бизге мындай да, Нургали мырза, бул кыргыздын ичинен кыргыздын уулу кызы алып аткандан кийин бизге кимиси болбосун деле баягы иш жылыйт, жакшы нерсе болуп атканга. Бирок кандайдыр бир ошол сыйлыкты алыш үчүн бир мындай татыктуу болуш керек, бир кандайдыр бир стандарты, критерий болуш керек да тандоого. Ушуну кимдер тандайт? Ушуну мисалы көрсөтүш үчүн мына Морекини сыйлыкка биз көрсөтүп атабыз. Бул мындай экен, тигиндей экен деген баш стандарттын кимдер көрсөтүп берет сиздерге? Биз бул комиссиянын түзүмүн сыр боюнча калтырабыз. Негизи бар да, комиссия. 16 кишиден турган комиссия түзүлгөн. Аларды биз көрсөтпөйлү деп, алардын да өзүлөрү комиссиянын мүчөлөрү айтып атат. Бизде эч кишиге айтпагыла, себеби биз үйгө келип алат деп атат да кээ бирлер. Бар да андай. Ошон үчүн биз аларды сыр боюнча калтырабыз. Дагы бир жолу кайталап койчу нерсе, бул кыргыздын сыйлыгы эмес, бул эл аралык кылабыз биз. Ошон үчүн кыргызстандыктар биздин элибиз капа болбосун да. Эгерде жатып алып алмабыз озума түштесе, анда биз чет өлкөлүктөргө бергенге муктаж болобуз да. Бул соцсеттерде ушул жанагы сиздердин иш-чара чыгып кеткенден кийин бир ар кандай нерселер айтылды да. Бул деген ой котлован эми казылып атат экен, же болбосо мына 2 этажды меники экен деп ал. Биздин билишибизче негизи бул курулуш уже аяктайын деп калган курулуш, Бул жерде баардык жумуртканы бир нерсеге салбаш керек да. Биз мисалы үчүн эмки жумада ар бир сыйлык алган бала менен ошо курулуш компаниясы менен келишим түзүп, биз акчасын компанияга төлөп беребиз. Андан кийинки маселе сыйлык алган киши менен курулуш компаниясы менен өзүлөрү такташып алат, Качан бүтүрөт, бүтүрбөйбү, бүтүрбөсө кайсы жактан башка эме берет, эстегиде бүтүрбөсө, биз төлөгөн акчаны курулуш компаниясы төлөп берет сыйлык алган киши. Эми бул жерде жаман ойлобой, жакшысын ойлонуш керек да. Бүткөнгө баягы ызы салбай, мындай тынч отуруп эле күтүш керек да. Биз деле ойлодук да, кайсы жактан алып берели депчи. Даярын деле алып бермекпиз. Сөз көп, дагы көбөймөк да. Мен муну албайт болчумун, тигини албайт. Азыр эле уже башталып атат бири-бирине чабыштырып. Ошон үчүн биз баягы ачык кулактан тынч кулак кылып, ошо бүтүп аткан жакшы долбоор менен ошону сыйлык кылдык да. Анан бүгүнкү ушул биздин Кыргызстандын ичиндеги бир чоң көйгөйлүү маселелер да, ушундай нерседе баягы ара чолодо биздин мектептердин шарты, кээ бир класс жетишпейт, кээ биринде компьютер жетишпейт. Ушундай нерселерде дагы сиздерде мындай бир кандайдыр бир жардамдар болобу ушундай нерсеге? Мындай эми меценат катары, ишкер катары ушундай нерселергечи? Бул жерде жардамдын деле кереги жок. Жардамдын кереги жок. Бул жерге мыйзамдар деле оңдоп койсо өзү эле оңолот. Себеби сараңдык деген бизде Кыргызда жок да. Биз сураганды билбейбиз. Бирдемени сурап, бирдеме алыш үчүн обязательно сөзсүз түрдө тийишип, анан бир кандайдыр бир жолдор менен подход издеп деңиз. Тескери жагынан эметет да. Бирок бизде Кыргызда көп унутуп калды. Тийишкен бала ыйлабайт да. Ошону унутуп атат да. Себеби азыр жакшы ушуга такап атат да. Мисалы үчүн мындай да. Силер деле билет болушуңар керек. Интернетте мен жөнүндө жаман жазгандар көп. Мен эгерде кара мөртөз болуп ар биринин үстүнөн артынан түшүп алсам, мыйзам менин тарапта. Мен адвокаттарды жалдап, ушундай иштерди кылсам,
Эми ажырда көбүнчө сабатсыздык жазган да. Себеби алы жетпейт, сабаты жетпейт мен чабышканга. Ошон үчүн эле интернетке жазганга мүмкүнчүлүгү бар. Жок, бул кээ бир нерселерде баягы ишкер болобу, бизнесмен болобу, эл алдында канча таанымал болсо, адамдын ошончо териси калыңыраак болуш керек да. Анан биздин ушул мына биздин каналыбызда негизги максат ушул. Бизде баягы эл ичинде өйдө төмөн же мындай бир оң терс пикирлер айтылып аткан адамдарды биз өзүбүз чакырабыз. Мына сизди деле биз өзүбүз издеп чакырып келдик. Ушул жерге ушундай бир кыскачараак маек куруп бериңиз. Оң дагы, терс дагы бир сөздөр айтылат экен эл ичинде. Ачыгын айтыш керек, кээ бир жерде бул бандит экен, чорный экен деген сөздөргө чейин айтылды да. Анан мына көрүп отурабыз азыр. Мына кээ бир буга чейинки кылган айткан иштериңизди азыр мисалы эфирге деле айткыңыз келбейт экен. Мына ачык айтканда баягы сыр мындай нерсени айтпайбыз деп. Анан азыр дагы бир ушул сөздүн аягында айтып атасыз. Мен мыйзам боюнча деле алым жетет эле деген нерсе мененчи. Эми ушундай нерсеге жок дегенде бир аз мындай реакция кылып коюш керекпи же алар айта берсин деп уламдан улам көбөйүш керекпи алар? Бул жерде мисалы үчүн муну жазып, муну баягы колдош үчүн бул чыгым да. Эгерде каржысы тыйыны көп болсо чыга берсин да. Бирок ошол тыйынды, чыгымды башка нерсеге эле койгончо болмок да. Мисалы үчүн азыр мага деле белгилүү да. Ушу блогерлер чыгып атат, тигинтелүү, минтелүү, түшүндүрөлүү деп мен айттым. Эчтекен керек жок. Төлөт же ким болсо дагы өзү билсин. Эми баягы мисалы үчүн азыр ак үйгө мен эч бир тиешем жок. Ким Дөөлөт чыгып калды оюндан, мен чыгып калдым оюндан. Мен кайта жабышайын деген ниетим жок да. Иш жылды болду, мага ошол эле жетет. Колдоп кой деди, колдоп койдум да. Баягы жагдан бери баштап койдум. Бүтөт да. Азыр эмки мына ушул ак үйдүн курулушу ушундай болгондо эми сиздин тиешеңиз жок, ал жакка аралашпайсыз. Эч бир тиешем жок. Себеби эми ак үйдө бул каржы маселеси чечилсе эле ал өзү эле бүтөт. Азыр бизде Кыргызда эмне көп, куручу көп да. Каалаган жалдап, каалагандай бүтүп алса болот. Бул жерде бизге сунушталган себеби биз каржыны таап бермекпиз да. Анан бизди Манасты оңдоп же бузуп, тигинде мындай деген бул бизге тиешеси жок да. Дөөлөттүн да тиешеси жок болчу да. Бул жерде Манас айылы деген мекеме жок бизде, Кыргызстанда. Бул жөн эле баягы айтылып калган сөз да. Анан биринчиси, экинчиси Манас айылы турган бар азыр бизде турган. Бул деген Манас айылынын бут чечкен жери. Бул долбоору Манастын жылдыгында салынып чоң долбоор. 1000 жылдыгында башталган. 1000 жылдыгында. Байтек айылына чейин чийилген долбоор да. Анан эми белинде козголоңдой болуп эле анан тиги из калган, анан сөзү калган дей берген уятты. Мисалы үчүн дагы айтылып коеюн. Дөөлөттүн долбоорунда эгерде Манас айылы бузулбаса, анда сени кичиндемекмин да. Кандай кааласаң да бузасың анычы. Ана мен бузам деп айтты деп илген тура эмес да, кыскасы. Каалайбы баа бузулат. Оңдош керек. Жада шашылма болуп калган. Мага андан кийин мен такташтым да. Бул жерден Манас айылын чийген, долбоорду чийген бул авторитетный архитектор. Аны Акаев, Жапал Жумалович сыйлап, ошого тапшырма берип, ошого чийдиришти. Бул буга чейинки жанагы Манас айылыныкы. Ошо 2000 канчанчы жылында кылган да. Эми Дөөлөт жок дегенде ошол автор менен макулдашып койсо болмок да. Себеби ар бир долбоорго корректировка кылыш же бузуш бул автор менен макулдашыш керек. Бизде мыйзам ушундай да. Аны эми мисалы үчүн менин балам деле бөгөлө багып алам десе буят. Бул деле ошондой нерсе. Бул автордуку, чыгармада бул түгүн анын акысы бар. Анан эми анан өзү эле мен Манасчымын деп баарын эле мейли мени жамандай берсин. Мен көтөрө берем, жамандайбы, жакшы дейби мага жукпайт далчы. Жерде ошондой архитектор бар, эми президентке сөз тийгизип атат. Бизде Кыргызда бир нерсени түшүнбөй атат да. Президентке тийген сөз Кыргызга тийген сөз да. Ошондой так түшүнө албай койчу мен. Таң калам, кантип жандамагандай. Кандай болсун биздин президент, биз шайлаганбыз аны. Ким болсо дагы. Ким болсо дагы.
эгер жаман болсо демек кыргыз эли жаңылды, жакшы болсо багыбыз ачылды деген сөз да. Катты жамандайт, мисалы үчүн өзүңдүн аялыңды жамандагандай эле да, мына же күйөөңдү жамандагандай эле да. Сен гимага тий деди, же гиманы ал деди, мындай кыскасы. Өзүң тандагансың, кечирип койду андан кийинкисин. Анан демек мына азыр сиз менен сүйлөшүп отуруп жантан бери байкашымча ушул бир негативдерге, жанагыдай айтылган сиз тарапка каршы сөздөргө мындай эч кандай кегиңиз деле жок экен да. Эмнеге мен эч өз чыгармачылыгы эми дөгүсү мен өткөндө айттым, эми апыт матчы болсо мен аны койдуп кайт деп айтам. Бизде апыт матчы деген илгери өзүнчө эле кесип болчу да. Элди күлгүзүп өнөр жан болуп калган да. Мейли иштей берсин. Манасчы болсо жакшы болмок да, чым апыт матчы болушачы. Анда бир нерсе айтып койчу. Дөлөт менен мен бир партияда жогорку кеңешке барганбыз. Менин партиямда 3-чү болуп барган. Дөлөттүн бир эле сөзү болчу да. Мага аты жөнү менен айтабы, кандай айтса дагы менде момундай көйгөйлөр бар, же болбосо момундай ойлорум бар деп айтса, эми турмуштагысынчы. Биз ошол эле мындай чечкенге аракет кылмакпыз да. Эми ошону чечиш үчүн баары нарса болот да. Бул түшүнүктүү, эми чыгармачылык иши чыгармачы болот да. Өзүнүн түз өнөрү менен иш кылат да. Эми сөзсүз акча тапканды билбейт, акча менен иштегенди билбейт. Эми көрүнүп турбайбы, киши менен сүйлөшкөндү эле билбейт да. Кыскасы чарбада да. Может, мындай бал китепти ачканды билет, но бирок чарбада бул жерде содалаш керек да. Сага мындай пайда, элге мындай пайда, мага мындай пайда деп так түшүндүрүш керек да. Түшүндүрө албайсыңбы? Ишиң жылбайт. Жакшы жактарын айтыш керек да. Эмнеси жакшы, эмне киреше болот. Түшүндүрө албайсың, сен башкара албайсың. Бул да азың жазды кет. Бул бир. Экинчи, мисалы үчүн эгерде мен жаман ниетим болсо, жөн эле дөлөттү жумуштап алганга мүмкүнчүлүк бар болчу да. Дөлөт Манас айылында эч нерсе кылган жок. Мисалы үчүн студенттерди чогултуп, ошол жерге Манас айтып берип, анан субботник кылып, ушундай иш-чараларды кылса, аны эмгеги сиңген болот эле да. Эч нерсе кылбай туруп эле анан баягы атамдын колун изи калды дей берген туура эмес да бул жагдачы. Мен аны билип эле турам да. Мен ошон үчүн дөлөт келчи кеңешип алалы дедим да. Анан ал өзүнчө бирдемени дөөгүп атса, мен өзүнчө дөөгүп атсам, анан эми айтат да, президент болобу, эл болобу айтат да, экөөң макулдашып албайсыңбы дейт да. Эми бул жерде дагы бир кайталап койчу, менин үйүм эмес ал, абый. Эми кайсы бир жылдары шайланып келип калсам, отурармын ошол жерде. Буюрса. Андай деле амбициям деле жок да. Сөз катары да. Дөлөт деле шайланып келиши мүмкүн да. Анан айтат да, ошондой үй салып койсок болмок экен деп. Кейит да. Эми манан бешикте баланын бек болгонун ким билиптир. Дөлөт келип калса, ошо талаада отурат да. Кыскасы ошондой болот да. Ким болбосун президент, ага асылыштын кереги жок. Азыр биз ынтымактуу болушубуз керек. Себеби бөлчү, талашчу эч нерсе жок. Жеч тунбаган жеп бүтүштү буга чейинкисин. Азыр биз жаңы нерсени жасашыбыз керек да. Анан ал үчүн ынтымак керек. Ынтымак болмоюнча эч нерсе жылбайт. Бирөө ойду айтса, бирөө тоонун түзүлүп отурулат да. Анан азыр мисалы үчүн Россияда билесиңер, соцсеттердин баарын жаап койду. Азыр Россиянын иши жыла баштады да. Мүмкүн бизде балким чын эле ушул баягы соцсеттер көбүрөөк нерсеге тоскоолдук болобу, ушул баягы мындай тагыраак айтканда жанагы Facebook бизде Кыргызстанда аябай өнүккөн да, анан ошол жерде баарыбыз отурабыз. Сиз деле отурасыз, баарыбыз эле да, ошол жерде өзүбүздүн пикирлерди туура болсо дагы, туура эмес болсо дагы жазабыз да. Эми бул пикир деген нерсе, муну сыйлаш керек. Анан атайын кандайдыр бир күчтөр бар да, бир мындай провокация кылып, бирөөнү макташ үчүн экинчисин жамандап деген сыяктуу ушундай нерселер менен Facebook'ту мындай иш катары колдонуп калган адамдар да көп бизде. Эми бул нерсе арзан нерсе да. Анан ушундай армиялар менен мындай бетме-бет
мындай сиз тарапка бурулган багыттар же аларга мындай каршылык көрсөткөн ушундай нерселер болду беле ушу соцсеттерде сиз менен сиз аркылуу? Мен соцсетке мына азыр эле кичине мындай түшүнө баштадым да. Эми соцсетте бул мактаныш эле жамандаш бул суу кечпейт да. Суу кечпейт. Себеби эми мындай да же мындай тилди кагып сүйлөш керек, жазыш керек. Же болбосо азыр каалайбы каалабайбы Сталин келет да. Анан ыйлайбыз да. Азыр Кудай бизге ушундай эркиндик берди. Каалаган жаса. Эми ошондо сүйлөнбөй иш жасабайсың. Иши жок болгон үчүн сүйлөнүп атат да. Иш бар. Иштегиси келбейт да. Толугунда азыр мисалы үчүн биз өзүм курулуш менен өзүм алек болчу эмесмин. Азыр жетимдердин үй салганда мен өзүм алек болдум да. Эми силер үчүн калп, мен үчүн чын да. Азыр кыргызда айтсаң тоону сүйлөйт да. Айла жок, өзбектер келип иштеп атат, кытайлар келип иштеп атат. Бул анык нерсе да. Келчи десең токмок алыс десе күйбөгөн жерин күлүп болот да. Эми Москвадан токмок качан алыс болуп калды да. Москвага барат, Якутияга барат. Анан эми токмок келип иштеп берчү, акчасы базар багасы менен төлөйбүз. Биз ыйлактабайлы өзү жетимдердики анан арзан жасап берчи деп эч кандай сөз жок да. Бирок жок. Иши жок иштегенге. Акчасын төлөп берип, дагы бир проблемаларды чечип берип, жалынга чейин барып атабыз да, кыскасы. Анан кантип жумуш жок деп айтат, мен ушуга таң калам да. Жумуш жок болсо ынтымак бололу, иш табалы. Эми бизде Кыргызстандын баягы өнүп кеткен жери жок да. Иштеш керек. Күркүрөп турган кошуналар бар, Кытай бар, Казакстан бар. Алар деле муктаж, мисалы үчүн бирдемени жасасак сатып алат. Жасабай атабыз да биз. Эмне кылышык, аны президент келип жасап бериш керек да. Кудай бар, президент башкарыш керек. Биздин проблемаларды чечпек керек. Кудайга шүгүр да, биз өз оокатыбызды өзүбүз жасашыбыз керек да. Же жасаба деген жерибиз киши жок. Бул мисалы үчүн мурунку бийликтерде ачык эле айтчу жасаба депчи. Бул менин бизнесим, анан тиги бу деп сөз болчу да. Андай сөз жок да азыр. Каалагандай жасай бер да. Эч ким бөлгөн жери жок. Мен тияктыкмын, бияктыкмын деген жок. Мен мисалы үчүн болушунча бийликтен алыс болгум келет да. Бийлик бул деген жүк да. Мен мисалы үчүн өткөндө баля болуп чогуу сотко түшүп калдык. Күнүндө чалышат да, президент кетти, минтип, менин ишим бар, бар президент көзүң айт деген сөзгө бардык да. Анан кыскасы мындай арыдан бери болуш керек да. Себеби азыр дүйнөдө чоң чатак болуп атат да. Бул бизге жетпесе дагы залакысы тийип атат азыр эле. Эми доллардын инфляция болуп атканга мисалы үчүн биздин президент күнөөсү жок. Бул бир деп калды. Экинчиси, логистиканын баары өлдү, товардын баары келбей, кетпей калып атат. Ага президенттин күнөөсү жок. Ошентсе дагы баягы жакшы жасадайын деп жол салынып атат, мектептер салынып атат, эми колунан келген иш болуп атат да. Эми анча эле сынтага берген эмне кереги бар? Мисалы үчүн качан эле мисалы үчүн интернаттага көңүл бурулуп, анан ушундай нерселер болчу эле. Бул президенттин берекелүүлүүсү, мындай жөнөкөй сөз менен айтканда ак жолтойлугу да. Иш жыла баштады да. Эч ким кой деген киши жок. Каалаган нерсеңди жаса. Мыйзам чегинде да. Биз азыр мисалы үчүн азыр жардам берип атып дагы мыйзамдын жагына карап атабыз да. Себеби эртең көп сөз болушу мүмкүн да. Бул Нуралыга кандай эле жардам берип калды деп азыр эле айтып атат. Эмне кызыкчылыгы бар деп. Эми мен мисалы үчүн элге жагайын деген бул экинчи кезекте да. Биринчиси Кудайга жагыш керек. Себеби ушу апатта, ушу согуш, ушундай зыяндар бизге келбесин деген сөз да. Эгерде биз жакшы болсок, Кудай бизди сакташы мүмкүн да. Башка эч ким сактай албайт. Анан өзүбүз ынтымактуу болуп, оюбуз жакшы болуп турса, Кудай сактайт да. Эгерде чалчактай берсек гана айтат да, Кудай деле кечирип кой дейт да. Мына урматтуу биздин көрүүчүлөр, биздин каналдын катталуучулары,
Бүгүнкү мейманыбыз меценат, жеке ишкер, бизнесмен Асаналиев Нургалы Сагынбекович болду. Кийинки көрсөтүүгө чейин сак саламат эсен сау болуңуздар.